Биз жаштар ошондо алмасты чындык үчүн эч нерседен кайра тартпаган көктүгүн, өзөрдүгүн, жүрөгү менен ыйманынын тазалыгын көрүп туруп колдогонбуз. Ошондо өзү Жазуучулар союзунун гезити экендигине карабай, Кыргызстан маданияты гезити да Алмаз Атамбаев тарабында болуп, чындык кайсыл тарапта экендигин элибизге жеткирүүдө өтө чоң роль ойногон. Алмаз ошол салгылашта көгөрүп олтуруп, интригандар жада калса Кыргызстандын турмушунан анча кабары жок. Алыста элчи болуп жүргөн Айтматовдун атын да арыстарына кыпчый салып, канча жолу ак үйдү адаштыргандарына карабай, адабий фондду сактап калып эрдик кылган. Ага дейре Россиянын литературный фонду тарабынан финансланып келген адабий фонд Союз тараган 91-жылдан тартып өзүн өзү баккан өттү. Анан карышкыр заман келди. Бүгүн бекер эч нерсе жок. Жада калса бир чыны кайнак сууда сатылып турган кез. Бирок адабий фонд 25 жылдан бери фондко мүчө болгон чыгармачыл адамдарга ай сайын стипендия төлөп келатат. Фонддун мүчөлөрү 25 жылдан бери бардык шарты бар. 3 маал тамак ашы, жатаканасы бекер, жыл бою үзгүлтүксүз иштеген Арашан чыгармачыл үйүнө барып эс алып келатат. Менин эсиме ушулар түштү. Сайыс кулап, ач көздөр ийнеден жибине чейин талай баштаган маалда Арашан чыгармачыл үйүндөгү телевизорду бөктөрө качкан бир чоң жазуучуну Алмаздын: "Сиз уурусуз, уялбай элдин мүлкүнө кол салдыңыз, ап келип ордуна коюп коюңуз" дегени учурунда жазуучулардын арасында жомок болуп айтылган. Анткени биз эмес, бүтүндөй Союз урматтаган, атагы да, аты да Союздун мен деген жазуучуларынын алдыңкы сабында турган улуу урматтуу бул адамга ошол кезде эч ким минтип айта алмак эмес. Атамбаевдин чындык дегенди өлүп берерин, Атамбаев үчүн ууру кески дегендин улук кичиги жок экендигин, ууру деген байлыгы менен бийлигине, кызмат даражасына карабай туруп ууру экендигин бетине айтып, акыйкаттык дегенде ажалдан да, кандан бектен да кайра тартпай турган көк жалдыгын көргөнбүз. Ошондон кийин биз ага ыраазы болгонбуз. Ошондогу чачы капкара Алмаздын чачы бүгүн такыр эле агарып кетиптир. Шаке, агындыларды окуп чыктым. Сиздин энеңиздин аты Канымгүл болсо, менин энемдин аты да Канымгүл болчу деди. Алмаздын окуп чыктым дегенине ичим жылып турду. Мен деле жолдо келатып окуду болду бекен. Кокус окубаган болсам да кирип эле кетип берейин деп келаткам. Агындылардын 2 китебин кыскартып бир вариантын жасап чык, Шаке. Анатолий кимди чакыртып орусчага котортолу деди. Мейли, жасап көрөйүн дедим. Мага келет дегеннен эмне болуп кетти? Жардам керек болуп калды бекен дедим эле. Жашоо турмушуңуз кандай, Шаке? Акча тыйындан кыйналып жатасыңбы деди. Жакшы элемин, нан чай кенен, үй жайым бар. Үй сурап, акча сурап келген жокмун. Агындыларды сатып түшкөн акчасына кайра өзүн чыгарып, эми жаңы чыкканын берип коеюн деп эле келдим дедим. Бир азга сүйлөшүп, анан коштошуп чыгып кеттим. Анатолий ким деген жазуучу бар экенин уккам, бирок бир да чыгармасын окубапмын. Үйгө келип интернеттен карасам, орусташып кеткен корей жазуучусу. Магиялык реализмдин мастер экен. Кимдин ата теги 19-кылымда эле Россияга кирип кетип жашап калган корейлерден болуптур. Атасына дегенде 37-жылы Казакстанга, 47-жылы Сахалинге айдаптыр. Анатолий 39-жылы түштүк Казакстандын Сергеевка деген айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулуп өсүптүр. Акыркы жылдары казак элинин көрүнүктүү жазуучулардын чыгармаларын орус тилине которуп жүрүптүр. 2000-жылы Абдижамал Нурпейисовдун акыркы Парс деген романын, 2007-жылы казак президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу менен келип, Мухтар Ауезовдун Абай жолун орус тилине которуп, мыкты которгондугу үчүн Юрий Казаков атындагы эл аралык сыйлыкка татыктуу болгон экен. Резиденциядан толкундап чыктым. Досторум Баратбай менен Нуралыга сүйүнчүлөп, анан бул жаңылыкты Табылдыга айттым. Алмаз эмне деди Табылды. Дароо эле киргенимди, сүйлөшкөнүбүздү, китепти орус тилине которуу жөнүндө сөз болгонун айтып берсем. Анатолий сендей жетимдин китебин которо албайт деди. Шарт эле. Которот болуш керек, ал деле жетим өсүптүр дедим. Жетим, сени менден бөлөк эч ким которо албайт. Жаңы вариантыңды жасап туруп мага алып кел деди. Чын эле кыргыздын турмушун Табылдыдан артык ким билмегеле деп 10 чакты күндөн кийин кол жазманы шоопурунан берип жибердим. Жетим, угуп тур, кандай которупмун деп 2 күндөн кийин Табылды которгондорун телефон аркылуу окуп кирди. Орусча ойлоно албаганыман, орус тилинин оборотторун жакшы билбегенимен, Табылды орусча окуп атса, мен агындылардын ар бир сабын кыргызча кубалап, кыргызча ойлонуп олтурганыман улам, эч нерсе түшүнгөн жокмун да калп эле көңүлүн улап, мыкты болуптур деп койдум. Мыкты дегенден кийин ал айтпадым беле жетим, көрдүңбү деп күжүлдөп,
кайрадан ишке кирди. 2 күндөн кийин чуң курсактан кайра чалды. Жетим, сенин тилиңдин маани маңызын орусча сүйлөтүш жеңил көрүнгөн менен иттей оор экен. Орус мужуктарына сүйлөгөндөрүн унутуп калыптым. Мага Шолоховду таап келгин деди. Нуралыда Тихидондун жаңы чыкканы бар экен. Аны алдык дагы китепке. Улуу урматтуу Табылды Бердикулович, сизди биз орус эли, улуу кыргыз элинин мыктуу, таланттуу ишкер жигит эле эмес, таланттуу жазуучусу, жалындуу публицисти жана мыкты котормочусу катарда сыйлап урматтайбыз. Эми кеп мындай, биздин орус элине аты тургай жыты белгисиз. Кайдагы бир Шайлообек Дүйшеев дегендин китебин которгонун жатат деп угуп, КГБ аркылуу иликтетсем ал шоордуу чынеле жетим экен. Мен да жетим болгом. Эми ошол ат башылык жетимдин назарын жерге түшүрбөй, уят кылбай, ишиңиздин аягына жемиштүү чыгат деп ишенебиз. Кудай сизге кубат берсин, досуңуз Михаил Шолохов деп Шолоховдун атынан кол тамга коюп алып чуң курсакка шанаңдап жетип бардык. Табылды ошондон соң Шолоховду окуп чыкканын, орустун көп сөздөрү кайрадан эсине түшкөнүн айтып сүйүнүп, баягыдай эле бат-бат чалып турганы менен бара-бара отурма тууралуу ооз ачпай калды. Анан ооруп жыгылды да ошол бойдон баары токтоду. 20 беттей отургон экен, азыр менде сакталып турат. Нуралы экөөбүз адабият жөнүндө көп сүйлөшөбүз. Бир ирет ал Шаке, мен Ашыкенин котормосундагы Айтматов менен оригиналдын өзүндөгү Айтматовду окуп чыгып, бири-бирине салыштырып олтуруп мындай бир тыянакка келдим. Ашыке сөз жок мыкты стилист, мыкты котормочу. А бирок анын котормосу Айтматов менен саламдашпай эле, мээлей кийип алган Ашым Жакыпбек менен саламдашып аткансып сезилип туруп алды да. Оригиналын окуганда Чикемдин өзү менен саламдашып аткансып, Айтматовдун алаканындагы оттун табын кадимкидей сезип турдум деп айтты. Нуке, аябай жакшы айттың. Дегеле ыр дегенди которгонго мен да каршымын. Ыр кантип которулсун, Мисалы менин кыргызга гана таандык жан дүйнөм, душам башка элдин тилине кантип которулсун дедим. Шаке, ошон үчүн сени да которуш кыйын, сен да которулбайсың деди Нуралы. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкка татыктуу болгон эки дөөнүн күрөшү деген китебимди дагы жакшылап ийлеп, кошумчалап, окурмандарымдын суроо талабы менен кайрадан бастырып чыгарып, ошону берип коеюн деп 2016-жылдын 15-апрелинде кайрадан Алмаска кирдим. Чай ичип олтуруп китеп берейин деп келгенимди, бул вариантта Каникей Кошойго кандагайды текенин эмес, ошол кезде жашаган Даңгөт деген тирукмуш айбанын терисинен тиккенин айттым. Сөзсүз окуп чыгам Шаке. Агындылардын мен айткан вариант эмне болду деп сурады Алмаз. Кыргыздын кемпирлеринин турмушунун, дегеле айыл элинин турмушунун орустарга эмне кереги бар? Түшүнмөк беле, котортпой эле койсом деп ойлоп атам. Анын үстүнө Табылды которуп атты эле, ал да кетип калды дедим. Табылды эмес, Анатолий которуш керек. Китеп даярбы деди. Агындылардын биринчи, экинчи китебин кайрадан толуктап иштеп чыккам. Үчүнчү китеби да даяр болуп калды. Үчөөн өз-өзүнчө чыгарсамбы деп турам дедим. Андай болсо, эми Табылдыдан кийин мен чыгарып берейин деди Алмаз. Алмаз менен анан Манас, эл, тил, комуз, Кет Буканын атын псевдоним кылып жазган Сакболгун деген ырым жөнүндө сүйлөшүп олтурдук. Алмаз Манас академиясын түзүп алдык. Эми Комуз академиясын түзүш керек эле. Улуттук консерваторияда Комуз кафедрасын жетектеген чоң комузчу Руслан Жумабаев деген жигит бар. Ал өзүң түзгөн улуттук маданиятты сактоо жана өнүктүрүү боюнча кеңештин да мүчөсү. Жакында эле Германияга барып келди. Академияны түзүп алсак, Комуз башында турган элдик музыканы болуп көрбөгөндөй өнүктүргөнгө сонун шарт түзөт элек дедим. Алмаз Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестрин, Камбаркан, Ордо сахна өңдүү этнографиялык ансамбльдерди, дагы башкалар тууралуу көп нерселерди айтып берди. Мен билбейт го дегем. Көрсө билет экен. Мен комуз эмес, гитар чертем деди ал. Алмаздын гитар чертип жакшырдаарын уккам. Комузду чыдап уга албайм, уксам эле ыйлап жиберем деди. Ичимден жообун таба албай, эмне үчүн ыйлап жиберет болду экен дегенче, атам менен апам эсиме түшө берет деди. Ошондон кийин гана өзүмө келип, жүрөгү таза кишилер гана ыйлай алат эмеспи дедим. Анан ичимден улуу манатчы Сагынбайдын ыйлап жибергенин окуганымды, улуу обончу Ырысбайдын да ыйлаактыгын жакшы уксам жашып жибере берген өзүмдү эстедим. Ата-энелердин эстей турган сөзсүз бирдемеси болот ата канат.
Бирок көз өтүп кеткен кайрандарды өмүр бою эстеп жүрө турган, эстеп эле тим болбой, эске түшкөндө ыйлап жүрө турган балдар Кыргызста көп болор бекен. Бу деген Кудайдан болбосо, Кудай баланын ичине ыйман салбаса жөн эле боло коюш кыйын го дейм. Ар бир ата эненин Кудайдан тилегени да ушул эмеспи? Алмаз коом деген, эл деген акырындап өзүн өзү тазалап жүрүп олтурарын айтты. Мен илгери айылымдан райондун борборуна жөө барып келип иштеп жүргөн кезимде көк кашка болуп агып жаткан ат башынын дайрасын көпүрөдөн өткөн соң солго бурулуп күн чыгышты көздөй сай жээктеп кеткенимди, бир ирет кетип баратып бир кекиртек кир суунун дайрага келип кошулуп агып жатканын көрүп ээрчип басканымды, ошол кир суу улам арылап аккан сайын киринен арылып, улам тазарып, улам тунуп олтуруп 20 метрдей жерге жеткенде киринен эч нерсеси калбай дайра менен дайра болуп агып кеткенин, ошол өңдү бу дүйнөдө кенендик менен тереңдикти эч нерсе булгай албастыгын, булгагысы келген, бускусу келген ыплас суулар, кир суулар каалаган жерден кошула берерин, дайра болсо андай сууларды койнуна ала коюп бир заматта агартып алып, тазартып алып, кир деп дагы, суу деп дагы санабай ага берерин. Ошон үчүн кара өзгөй ушак айыңдарга, бузуку кеп сөз менен жалган жалааларга жабыкпай, терикпей, теңелбей, чарпылбай, ат башынын көк кашка дайрасын окшоп унчукпай ага бериш керек экенин айттым. Кокус китебиңизди чыгарып берели деп атабыз деп Алмаз президент катары айтканда мен макул болмок эмесмин. Алмаз шаке, китебиңди мен чыгарып берейин деп адам катары, жазуучу катары, иним катары айткандан кийин балбырап ичим эзилип, барбаңдап сүйүнүп макул болдум да, кол кысыша коштошуп, мага тартуу кылган улуу тарыхчылар Худяков менен Бутанаевдин китептерин көтөрүп алып, кубанганымдан сыртка чыктым. Эми агындыларга келейин. Ат башынын дайрасында агып келатып жээкке чыгып калган агындылар аябай көп болор эле. Кенедейимден жетим калып, адегенде апамды ээрчип таякемкине кетип, андан кийин чоң энемди ээрчип туулган жериме кетип, ал өлгөндөн кийин эжемкине кетип, андан кийин бактымды издеп туш келди кеткен өзүмдү, бирде кызыл жаян болуп жинде баккан, бирде аргамжыдай өрүлүп жаңгы кулбай жаяккан дайрадагы качан, кайсыл күнү, кайсыл жээкке чыгаарын Кудайдан башка эч ким билбеген агындыга окшото берем. Көрсө жалгыз эле мен эмес, бу жалган дүйнөдөгү адамдардын баарынын өмүрү ушул агындылардай тагдырдан турат экен. Мен болгону чоң энемдин колуна келгенге чейинки, андан кийинки мени коштоп жүргөн күндөрдүн айрындыларын бирден чогултуп, кайрадан жамап чыккан кишиге окшоп жамап жаскап, билген, көргөн уккандарымды өзүмдөн да, өзгөдөн да сурамжылап, колумдан келишинче жыйнадым. Бүгүн мен Карагайчы кемпирдин бир бетеге көкүлү бар, эч кимге зыяны жок. Пайдасы андан бетер жок. Бетигесик сары баласын издеп баратам. Нарындын Атбашы районундагы Атбашы кыштагынын күн батышы менен күн чыгышы тогошкон жерде 1950-жылдын 23 февралында жарык дүйнөгө келипмин. Кысыл сыр менен сырдалган жыгач көпүрө Кызыл көпүрө деп аталып, СССР жоюлганга чейин турду. Анан сайы сурап, көпүрө да бузулуп, жанына жаңысы салынып, кезинде дүйшөлөр салган ошол эски көпүрөнүн суу кечип бараткан жыңайлак бетон буттары, анан менден кийин да агып тура берчү дайра,
Mенден кийин да өсүп тура берчү токой, менден кийин да өлбөй тура берчү тоо, этек жеңиндеги айылдар, чештөбө, бош шапак болгон жондор жана ушулардын баарынан менин көзүм жумулары менен кошо кетчү элеси гана калды. Кошойдун кара тоосунун сол бөйрөгүн таянган капчыгай аркылуу түз эле аркы беттеги нарын дайрасын көздөй аккан ат башы суусу азырда күүсүндө. Көпүрөгө жетип жетпей, поезддан түшүп калган вагондорго окшогон Деунун сары кызгылт үйлөрү менин киндик кан тамган уям. Тонолгон эшик терезелери тиши жок чалдын эгинде емшейип, чатыры эскирип, сынып, дубалы даакысы түшкөн иттей түлөп, жол жээгиндеги каралбай калган сары там дүйшөнүн жыртык сары тонун элестетип, ошол тонду жамынып жата калгым келип, көргөн сайын көзүмө алдан эмедей жылуу учураганын айтпа. Бир караганда жан киши жашабагандай сезилгени менен мында 3-4 үй бүлө турат. Бул тамдын кайсынысында төрөлгөнүмдү билбейм. Атаганат буюм болгондо мына ушул аңгырап, эшик терезе дегенден эчтемеси жок ээн калган үйдү баштыгыма сала кетип, Бишкекке барганда шашпай олтуруп алып, ата-энемдин изи калган бөлмөлөрдү бирден аралап жүрүп издеп таап албайт билем. 60 жыл мурда ат башы анда таптакыр башка эле. Кезинде 20-дан ашуун үй бүлө жашаган мекемени чоң Деу дешчү экен. Өмүрүндө биринчи көргөн орусу ошол Деунун начальниги болгонун. Орус деле бизге окшош киши болот турбайбы деп жакасын карманып жаратканга жалынганын. Агесте береги кашаттын алдын былкылдаган сас басып, бир укмуштай сасык жыт булап, састын үстүн жайгыштыбей туман чулгап, жас келери менен Кудайдын бул ыйман түшкөн жери жапан өрдөктөргө батпай, көгүчкөн көз көлчүк шабиет деп, керейли кечке кымгуут түшүп, чүрөгү соносу менен киринип, ызгыты чулдугу менен чумуп, аңчылык кылып мылтык көтөргөнү деле, тайган жетелеп аң уулаганы деле жок. Казөрдөгү бапырап бейкыпар тукум улап, балапан басып, күз түгөнөрү менен келгиндер келген жагына кайтып кетерин энем ыраматлык жомоктоп көп айтаар эле. Качан, кайсыл жерде жүрбөйүн, айыл тууралуу ойлоп, куса болуп сагынганымда анын көз тайдырган көркөм кечтери же таң атып келаткандагы желге күмүштөй төгүлүп, угулбай шыбырап турган теректер эмес, эмне себептен таң атканча уктубай күйүп чыккан шамдары менен ымырт түндө чардап жаткан бакалары эсиме түшө берерин ушул убакка чейин өзүм түшүндүрүп бергенге кудуретим жетпей келет. Кудай ай 51-нчи жыл бекен же 52-нчи жылдын жазы бекен, күрүлдөп шарылдагандан карасам башкача бир 9 чоң машина келип Деунун алдына токтоду. Аны менен келгендерди көпүрөнүн бекемдигин сынаганы келген орустар экен деп айтышты. Бир маалда атаңды баш кылып дүргөткөн бойдон баары көпүрөнүн кулагына алып кетип, бателе шаабайлары сууп кайра кайтты. Көпүрө солкулдап, машинелеринин бирин да көтөрө албай сынып түшөбү деп корккон орустардын чоңу колун кычкачтай кылып кайчылаштырып алып кыйкырып турду дейт. Болду, көтөрө ала турган эмес, Кытайга бара албайт, артка кайткыла деп. Жер жайнаган орус ошондон кийин келди. Келип эле биз турган үйлөр көзүлөрү кирди. Бизди короодо отун суу жыйган кампаларга, көр жер сактаган кепилерге сүрүп чыгарды. Көпүрө салганы келди дешти. Анан жыгаш таштарынын баарын тындырбай ырбаачыдан ташытты. Кудай бетин салбасын. Чоң Деунун ичи тышы тим эле жыгаш-жыттанып жатып калдык. Дегиле рас болбоду байланайым, боконого бычак сындырып олтурбай жаңысын бүтүп кетмей болду деп сүйүндүк. Жалган дебесем 2 жылга таяп барып бүттү окшойт. Жолчуларга сыйлык берип, дүйшө кургурга медаль тагып, анысы кийин эмне болуп жоксун алып жоголгонун билбейм, жоголуп кетти. Балам, кайсы бирин айтайын. Деудагылар босо салып, киричме кайнатып, кышты-кыштай жоро ичип чыгаар эле деп энем эскерип. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин Агындылар аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда уктуңуздар.